Биз жогорку кеңешке Нур партиясы менен барабыз деген ниетибиз бар болчу. Чындыгында критерийлерибиз бир аз катуураак. Анан ушундан улам биз жогорку кеңештин муногу шайлоосуна тизмени курай албай калдык. Мыйзамдар боюнча диний партияны каттабайт. Биз каттоодон өткөнбүз, демек диний партия эмеспиз. Голубойлор деле колдонуп атпайбы, голубойлугун фактор кылып, эркиндик деп. Анан бизге келгенде эле диний фактор. Колдонобуз, анын эмнеси бар? Мусулман экенибиз жалганбы? Мусулман болгонуң бул сен өзүңдү күнөөкөр сезип жаша деген нерсе эмес да. Өлбөдү, мусулмандардын деле укугу бар да. Диний талап, светтик талап деген жок. Адамдын жашоосунда жашоо сапаты талап кылган жагдайлар бар. Мына мусулмандар чогулдук, мынау менен саясатка барабыз десек деле болот, бирөө кой дейбиз. Конституцияны бузбайбыз, мамлекетти төңкөрүш кылбайбыз, кээбилерине окшоп. Эмне үчүн биз парламенттерди жаман көрөбүз буга чейин? Себеби булар саясий пикирдин эмес, лаббайдын аянты болгон үчүн жаман көрүп келдик. Кайсы диний көз карашты түртүп деп коркот, мен билбейм. Азыр билбейм. Ким каалаган жөнөкөй эле бир 2 жашар баланын колунда сотканы алып кое алабы бийлик? Жок да, азыр эркиндик заманы да. Эмнени таңулайт деп айтып атат. Бунун баардыгы жөн эле калп чайкоочулук. Саясий аренага мен акылым жеткен нерсе менен чыктым да. Акылым жетпеген интернеттен көчүрүп алып чыккан жокмун да, бир платформаларды. Айырмасы ушунда. Платформалардын түртүп атканда сен сурасаң, каяктан алдан, тайнеси жазып бердиби, тайтасы жазып бердиби, каяктан көчүрүп алганын өзү да билбейт. Олуна күч жетпегендер айта берет. Мына динди айтып атат. Мен башка эмнени айтайын? Жашоомдун нугу ошол экен. Жашоом, ойлонушум ошондой болуп калыптыр. Аллах насип этип өзгөрүп кетиптирмин. Анан саясий аренага, саясий манежге мыйзамды бузбай, адамдардын мазасын албай, укугуна кирбей, чыгып ушул нерсени башкаларга ыраагы көрсөм эмнеси кылмыш? Эч ким коркпойт динден. Чындыгында коркпойт. Калп эле коркуп атат, элдер коркуп атат, элдер намаз окуп атат, коркмок түгүл. 80% мусулман. Ал Афганистан болуп кетебизби, тиги Пакистан болуп кетебизби деп айтып аткан адамдардын мен 2 түргө бөлөм. Бири билип туруп атайы элдин башын айлантат, что биз эч качан Афганистан болбойбуз. Бири билбейт, тупой. Картада Афганистан каерде десең көрсөтүп бере албайт. Пакистан каерде көрсөтүп бере албайт, жөн эле ле. 70 жыл орус бизди чочко жедирди, арак ичирди, эри катынды коллективный кылып таштады. Не орус болуп кеттикпи? 70 жыл кыргын террор менен болбогон. Анан ушу мыктыбек чыгып сүйлөп койсо, Афганистан болуп кетебизби?